Аял үй бүлөдө көйгөйлөрдү жолдошуна айткысы келсе, өзгөчө акча темаларын сүйлөшкүсү келсе, аял эмоционалдуу, аял меркантилдүү, аял акчага эле кызыгып турат, аял өзүн башкаларга салыштыра берет деген сыяктуу түрдүү ушундай аял деген бир категорияларга коюп алып, мына аялдын ойлорун, аялдын тандоолорун, аялдын ошо проблемалар, сен көрбөгөн нерселерди көрүп айтып атканын көз жаздымда калтырып коет да көптөгөлөр. Көп үй бүлөнүн бузулушуна да ошол нерсе аябай себеп болот. Себеби аялды адам катары эмес, партнер катары эмес, аялды бир эмоционалдуу, меркантилдүү бир объект катары карап кабыл алгандыгы үчүн көп көйгөйлөр чечилбей калат да. Ошол нерсени Чыңгыз Айтматов Кызыл алма повестинде аябай сонун бир сүйлөм менен айтып коюптур. Аялы үй бүлөдө көйгөйлөрүн айтканында көпчүлүк учурда Исабеков маани бербей коет эмеспи, ошонун натыйжасында ажырашышат да. Ошону бир эле сүйлөм менен жазыптыр, силерге окуп берейин. Аялы безилдей берсе, Исабеков аны ургачынын куру намысы деп койчу. Ошонусу азыр эсине түштү дейт да. Аялынан кайра кечирим сурайын деп, балким биригебизби, элдешебизби деп жазайын деп, кат жазайын деп атып, анан катымды кабыл албай койсочу, кайра эле ушундай сөздөр айтылсачы деген сыяктуу жакшы сөздөр жазыптыр да. Үй бүлөдөгү көйгөйлөр болуп аткан, түгөймө көз мындан ары сүйүүбүз уланабы, уланбайбы, баштагыдай боло алабызбы, бири-бирибизди барктай алабызбы, акча темасын, күнүмдүк тиричиликтеги ар түрдүү нерселерди сүйлөшө алабызбы, чече алабызбы деген ойлоруңар болуп атса, Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма повестин аябай сунуштайм. Бул ар бир үйлөнгөн түгөйлөр үчүн бир жакшы бир методичка да, бири-бирин баалаганды, бири-бирин эстегенди, бала кезиңдеги же болбосо үйлөнгөнгө чейинки жашооңду, ошол сүйүүлөрүңдү эстей берип, азыркы жашооңдогу азыркы сүйүүңдү, азыркы жашооңду барктаганды билбей калганың, шүгүр дей албай калганыңды эскерте турчу аябай сонун чыгарма.